Улуттук энерго холдинг мекемеси пландалган энергетикалык объекттерди оңдоп түзөө иштери аяктаганын, маал менен өчүрүүлөр болбостугун билдирүүдө. Бирок энергия тутумга күч келип, авариялык өчүрүүлөр орун алышы мүмкүн. Себеби соңку күндөрү электр энергиясын керектөө жогорулап, белгиленген чектен ар күн сайын ашып жатат. Кыргызстандын область шаарларына коюлган лимиттер, чектөөлөр баягы ашымча менен колдонуп кетип атат. 767 миллион киловатт час перебор менен келип атабыз. Салыштырганда былтыркы жылда суткасына былтыркыга караганда быйыл 2-3 миллионго киловатт час көбүрөөк коротулуп атат. Электр энергия ушул жагынан азыр иштеп атабыз. Ошондуктан биздин баягы акылдуу эсептегичтен алынган потребительдерге чектөөлөр киргизип атат. Кээ бир потребительге баягы тех условия киргизилип атат. Просим, во-первых, наше население, во-вторых, наших крупных потребителей, оптовых покупателей и наши распределительные компании. Жалпы элден жана ири керектөөчүлөрдөн бөлүштүрүүчү компаниялардан электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну өтүнүп жатабыз. Бизге жүктөлгөн тапшырмалардын баары аткарылды. Кошумчадагы 11 көмөк чордонду жаңылоо жумуштары жасалды. Кышында көйгөй жаралбашы керек. Бирок электр энергиясын ашыкча колдонулган учурда жабдууларга күч келиши мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин Бишкек жылуулук электр борборуна кара кечеден 210 миң тонна, таш көмүрдөн 6,5 миң тонна, Казакстандан болсо 268 миң тонна көмүр ташылып келген. Учурда ЖЭПтин кампасында 200 миң тоннадан ашык көмүр бар. Эми Карагандыдан дагы 643 миң тонна алып келинет. Электр станциялар ишканасы бул чечимди сапатка байланыштырды. Бул марки КО деген көмүр, бул Карагандинский месторожденияныкы. Анан бул КО деген бул проект эмес, фабрикадан мынтип жакшыртылып чыккан көмүр деп эме кылат да, түшүнсө болот да буну. Аны опытный промышленный сжигание жасаганбыз. Ал институт нанимать этип бул жерден проектный институт, исследовательский институт 7 миң тонна алып, аны жагып, бул казан кандай жүрөт, жана конвейерный ленталарда кандай өтөт, бункерлерде кандай жалыны кандай, эмеси кандай деп бул опыт өткөргөнбүз. Учурда калкка сатылып жаткан көмүрдүн баасына байланыштуу маселе жаралууда. Жерлерде монополияга каршы чаралар көрүлүп, атайын текшерүүлөр жүрүп жатат. Суу тартыштыгы да жылытуу мезгилинде көйгөй жаратты. Кыш алдында Токтогул суу сактагычындагы зарыл болгон көлөм 15 миллиард куб метрди түзүшү керек болсо, учурда 12 миллиард кубка жетпейт. Мындан улам электр энергиясын өндүрүү кыйла кыскарып, коңшу өлкөлөрдөн импорттолууда. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.